Өлкөдө кайсы министрликтин кереги жок. Депутат элге жардам бербейле тоскоол болуп жаткан министрликти атады. Клара Сооронкулова Facebooktагы былтыркы билдирүүсү үчүн айыпталууда. Чыгарылышта ушул жана башкалар болот, саламатсызбы? Түркиядагы жер титирөөдөн Хатай провинциясында кыргызстандык келин урандылардын алдында калганы кабарланды. Бул тууралуу Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу маалымдады. Маалыматка ылайык 37 жаштагы кыргызстандык келин Хатайлык карыяны багып иштеп жүргөн. Карыя менен кошо аны караган келин дагы набыт болушу ыктымал экенин консулдукка иш берүүчү үй бүлө айтып берген. Тышкы иштер министрлиги Түркияда кыргыз жаранынын каза болгону тууралуу маалыматты азырынча тастыктабай турганын билдирди. Учурда мекендештин жашаган жеринде куткаруу иштери жүрүп жатат. Азырынча аны менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Окуя болгон жерде Кыргыз Республикасынын Анталиядагы башкы консулдугунун жетекчиси жана кызматкерлери иштеп жатат. Кошумчалай кетсек, түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган жер титирөөнүн курмандыктары 16 миңден ашканын маалымдады. Ал эми кечээ 9 февралда президент Садыр Жапаров Кыргызстандагы Түркиянын элчилигине барып, көңүл айтуу китебине жазуу калтырды. Sabır diliyorum. Bir gana Kuday öz yardımcı. Sadece Allah yardımcı olabilir. Çok sağ olasın. Çok Кыргызстан Түркияга кошумча жардам катары 100 боз үй жана дагы 100 куткаруучу жөнөтө турган болду. Гемпроват ишине байланыштуу тергөө абагында олтурган Клара Сооронкуловага жаңы айып коюлду. Жактоочунун айтымында айып Сооронкулованын 1 жыл мурдагы активист Мирлан Ураимовду колдогон Facebooktагы билдирүүсү үчүн тагылган. Ал билдирүү Ураимовду колдоо максатында камасаңар баарыбызды камагыла деген аталыштагы флешмоб акциясы алкагында жасалган. Ал дээрлик 1 жыл мурда жарыяланган жана ошондой эле Улуттук коопсуздук комитети экспертиза баштаган. Бирок иш козголгон эмес. Азыр эми Гемпроват ишине байланыштуу эч нерсе таппай 1 жыл мурдагы билдирүүнү козгоп жатат. Ал эми Гемпроват иши менен абакта олтурган дагы бир активист Мамбет Жунус Абылов оор абалда ооруканага жаткырылды. Ал бир канча күндөн бери саламаттыгына даттанып жаткан. Эми ага операция жасалат. Эскерте кетсек, Гемпроват суу сактагычын Өзбекстанга берүүгө каршы болгон 30дай оппозициялык саясатчы былтыр октябрдан бери абакта олтурат. Депутат Жеңишбек Токторбаев бүгүнкү Ата журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында айыл чарба министрлигин жооп салууну айтып чыкты. Депутаттын айтымында министрликтин аткара турган жумушу деле жок. Тескерисинче элге тоскоол болуп, мамлекеттин акчасын чачып олтурат. Не, за державу обидно, да? Ушунчалык огромное министерство, ничем не занимаетесь. Ничем, абсолютно. Ничем. Просто статистикой занимаемся. Мен билем, түшүнөм, силер деле уш жерде отуруп, өзүңөр уялып отасыңар, туура бекелип отуруп, лучше башка жумуш жасап болмок депчи. В самом деле, айыл чарба министрлигинде эч кандай жумуш жок да. Мамлекеттин бир жылкысы болбосо, повторюсь, бир кой болбосо, бир карамал болбосо, же бир чычка улак болбосо, бир сотук жерге же бир будай тикпесеңер, же арпа, же сулуу, же пахта, же тамеки. Зачем такая министерство нужна? Вообще расформировать этип салыш керек. Кереги жок министерство бул. Мен силерди сындаган жокмун, урматтуу менин бир туугандарым. Мен күйгөнүмдөн айтып атам. Просто мамлекеттин акчасын просто на ветер бросаем. Воздухка чачып салып атабыз да, кереги жок министерство. Мына, допустим, Айылбанк. Айылбанкка вообще айыл чарба министрлигинин тиешеси жок. Никакой. Без министерства работает. Молодцы они. Мына 2 миллиарда 280 миллион сом 6%дан бериптир. 2278 кишиге. Молодцы. Бул жерге айыл чарба министринин вообще кереги жок. Булар өздөрү эле иштей берет. Наоборот, вы мешаете им. Мога бер, мо мен таанышым, мо мен кудам, мо менин аркым берким, тому 100% дай деп. Айыл чарба министрлигинин ишин дагы бир депутат сындады. Шайлообек Атазов 1,5 саат доклад жасаган министрликтин долбоорлорун ишке ашыруу комитети өлкөгө келген гранттарды гана жок кыла турган мекеме экенин айтты. Министрдин орун басары айтты. Азыр долбоорлор директорунун иши канааттандырарлык эмес деп табылды деп. Булар 1 саат өтө кооз сүйлөдү. Мурунку премьер-министрлерге окшоп, миллиарддаган долларларды алат экен.
100 milyon dollardan ayağı жоқ. 1,5 milyon dollardı урматтуу Надира Азимовна, 1,5 milyon dollardı siz кечен айтты. Бизге сабак өтүп кетириштир. Консультация берет экен. Ошол ат мингенге аты үйрөтөт экен, будай сепкен дыйканга будай себишти үйрөтөт экен, ушундайлар экен да. Бирок бир дагы райондо Нокатта, Сузакта, Нарында, мындай жерде мына районго барып, мынанча жайытка биз дары септик, мынанча жерге көчөт эктик, мындай деп айтылган жок. Булар Кыргызстанга келген кредиттерди, гранттарды мындай жок кылуунун менен занимается. Эскерте кетсек, бүгүн Айыл чарба министрлиги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаттарынын суроолоруна жооп берди. Кыргызстандан Өзбекстанга өтө турган жашыруун туннель аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, туннель Ош облусунун Кара Суу районундагы чек ара тилкесинде жайгашкан үйдүн арткы бөлмөлөрүнүн биринен табылган. Анын бийиктиги 1,5 метр, туурасы 80 сантиметр, ал эми жалпы узундугу 200 метр болуп, ичинде тепкичтер курулган. Учурда фактыны иликтөө иштери жүрүп жатат. Лестница, мына жакта зымдар үзүлүп атабы? Ток келген зымы. Жок, а? Жок. Жакында эле көмүлгөн, а? Свежий да? Шундай. Муз чыгып атабы? Мош суу, анау суу келген эмеспи анадан? Бул жөн эле буга бардеттир буну. Орусиянын Новосибирский шаарында үйлөрдүн биринде газ жарылып, 2 кыргызстандык жабыркады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда 29 жаштагы адам газга уланган, анын абалы орточо. Ал эми 44 жаштагы аялдын омурткасы сынып, ага операция жасалган. Жарылуу кечээ эртең менен болуп, 13 адам каза тапты. Нурлан Мотуевдин үйүнө түн ичинде белгисиз адамдар кирип барышкан. Бул тууралуу ал соц тармакка жазып, милиция чакырганын жана тергөө жүрүп жатканын билдирди. Ворота ачык калган бияка кошуна терезеден карап турмакчы, мен ага чалам. Эмне болдусун ал айтат. Милиция киргенче алмайт. Ворота ачык. Мен түшүп жатам постоянно. Эскерте кетсек, буга чейин 23 жаштагы келин Мотуевду зордуктоого айыптап арыз жазган. Аптанын соңундагы кабарлар ушулар болду. Күндүн маанилүү кабарларын биздин социалдык түйүндөгү Facebook, Instagram, TikTok, Telegramдан окуп туруңуз. Биздин даректи экранда көрсөтүлгөн штрих-коддор аркылуу тапсаңыз болот. Саламатта туруңуз.